Жаштардын арасында мындай кээде шүгүрсүздүк сезими жоголуп кетет. Стресс ошондон болот да. Неге мен андай эмесмин деген сезим өтө жаман сезим. Сен бирдекени бил, ошончо төрөлгөндө биологиядан, анатомиядан окугандар бар, ошончо себептен Алла Таала сени тандап алды. Сен тандалган адамсың. Миллиарддагандардын арасынан тандалган адамсың. Ушуга ишен. Ушуга ишен, сен бирөөгө суктанып атасың, бирок анын ичине кирип чыккан жоксуң. Эмне арманы бар, эмне өкүтү бар. Анын үйүнө барып жашоосун көргөн жоксуң. Атасы менен, апасы менен, бир тууганы менен, досу менен, сырдашы менен, муңдашы менен жашырын эмне сүрүштап уккан жоксуң. Сыртынан карап жөлө суктана бересиң, ошо суктануу адамды жок кылат. Мен бир чыгарма жаздым эле. Бир китебимде бар. Бир спортсмен бала стресс менен бирөөнү аябай катуу жанчы уруп коет да, ошо менен түрмөгө камалып кетет. Бул болгон окуя. Жөн эле сабыр кылып койсо, камалмакта эмес, тиги даман болмок, каргышка да калмаган эмес. Неге уруп койдуң дегенде, ушундай өзүм кармай албай эки мезгилдерде чөгүп жүрдүм эле, ачуум келип жүрдү эле. Неге ачуум келип атат десе, көрсө, соцсетке кирет экен, Инстаграмды карайт, Фейсбукту карайт, ТикТокту карайт. Бир дагы адам өзүнүн жаман кезин, сулуу эмес кезин, бактсыз кезин киргизбейт экен Инстаграмга. Жасанып турганда киргизет экен, чет өлкөдө жүргөндө киргизет экен. Турмушка чыктым, үйлөндүм, шакек салып кетти, ошолорду чыгарат экен. Машина алганда чыгарат экен. Ошолорду көрүп отуруп, эмнеге бардыгын эле жакшы, эмнеге бардыгында жакшы, бир деле менде проблемада отуруп, өзүнүн ичине өз арманды үйүп, күйүттүйүп, ошол нерсе стресске айланып, анан ачуусун бирөөдөн чыгарып, жөн эле мындай бирдеге сураса жакшы жооп бербей койгонбу, жок жерден эле ошону жанчы уруп коюп камалып кетти. Ошон үчүн эч кимге суктанба. Суктансаң кимге суктан? Илим алып, анан илимин таркаткан кишиге суктан. Алла Таала байлык берсе, ошону адамдарга кайрымдуулук кылып аткан кишиге суктан, башкага суктанып кереги жок. Ошон үчүн айтат го, караганда илимде, адепте, ыйманда өзүңдөн жогоруну кара дейт. Ошого атаандашасың дейт. Байлыкта, бийликте, дүйнөнүн жакшылыгында өзүңдөн төмөндү кара дейт. Ошол жерде отуруп алып, арман кылып атсаң керек, түкүнчү квартирасы бар деп, болобу ошондой? Жакшынакай шарттар менен жашап атат да, биз болсо мындай тигиндей. Ушуга ишен, Кыргызстанда канча жаштар бар, канча адамдар бар. Кече бир айылдын окуясын айтып бердим. Ошол жердегилердин 90% керек болсо ОРТга катышпаптыр. Катышкандардын арасында өтпөгөндөр канча? Эптеп студент болуп алсам арманым жок эле деп жүрүп өтүп кеткендер канча? Силерди Алла Таала тандады, тандаганда да Кыргыздын флагманы. Бул жерде ар университеттенби же улуттук университетпи? Улуттук университет. А десиң, бу десиң алма-матер, бул Кыргызстандын эң алма-матер деп коет го, эң флагманы, тарих университети. Улуттук деген бир эле статус бар. Ошол жерде окуп атасың, ошого ушунчалык шүгүр айт. Эртең менен турдуңбу, таза аба жутуп атканыңа шүгүр айт. Анткени канча адамдар таза аба жутканды да Алла Таала насип кылбаса, жута албай калат экен. Аппаратка муктаж болуп калат экен. 19 жыл көрдүңөрбү? Кээде бирөө сага кыйкырса, ошого да шүгүр айт. Эмне деп мушташып кетпе, урушуп кетпе, бирөөнүн адебин оңдойм деп өзүңдүн адебиңди бузуп алба. Депутат болгондон кийин бул сыпат өтө керек болот экен. Анткени 90 адам, 90 түрдүү мүнөз. Кээде жакшы ниетмен бирдеке айтсаң түшүнбөй калат, кээде кычашат, кээде тийишет. Ошондо укмаксаң, көрмөксөң, билмексең, жаман нерсени жаныңа жуутпагын. Комментарийлерди окуй бербегил, анткени бирөө билип жазат, бирөө билбей жазат. Бир ит көрүп үрөт дейт, миң ит көрбөй эле үрө берет экен да, аркасынан. Бирөө бир жалаа жап койсо, адамдар текшерип отурбайт экен, аркасынан эле туура, тигил эле, бул эле, эмнеге андай мындай сөгүнүп кете берет экен. Ошолорду окубай эле коюш керек, көрбөй эле коюш керек. Анткени аң сезим ушунчалык токой, ушунчалык бак сыяктуу нерсе, Алла Таала сага бир бак берсе, ага көрүнгөн киргизе бербейсиң. А өзүңдүн аң сезимиңе жаман сөздөрдү, жаман ойлорду, жаман комментарийлерди киргизип атасың. Ошондон ички проблемалар пайда болот.